Менин атым Айнура. Мен 11 жаштамын. Менин Актан деген эним бар. Ал 8 жашта. Сиздерге биз менен болгон окуяны айтып бергим келип турат. Бир күнү биз эниме көз кордо ойноп жатканбыз. Жаныбызга бир жошун киши келип, биз менен ойной баштады. Анан ал бизге дүкөнгө барып, балмузак сатып берүүнү сунуштады. Биз макул болдук. Бирок кийин ал бизди эң калган бир имаратка алып барып, мени айтып болбочу нерселерди жасоого мажбур кылды. Мен ыйлап, кыйкыра баштадым. Ал мага эгер кыйкырчу болсом, мага кылган нерсени иниме да көргөзөрүн айтты. Биз коркуп турдук. Биз кимден жардам суроону билбедик. Мен бул жөнүндө ата-энеме да айткандан корктум. Бир күн эжейибиз балдарга кылынган сексуалдык зордук-зомбулук жана өзүнүн талаптарын канааттандырыш үчүн балдардын денесин пайдалануучу адамдар да бар экенин айтты. Жана Кыргызстанда 111 балдар ишеним телефону борбору бар экенин айтты. Мен эжейге болгон окуяны айтып бердим. Эжейим ошол замат милицияга чалып, бул жөнүндө кабар берди. Аны кармашты. Эжей бардык ата-энелер жана балдар билиши керек. Балдардын денеси кол тийбес экенин айтты. Ал ким болбосун, тууган, кошуна, чоочун, эч бир киши мени мага ыңгайсыз жана жагымсыз болгон нерсени жасоого мажбурлоого акысы жок экенин айтты. Балдарга чоочун адамдарга ишенбөөнү үйрөтүү жана аларды кароосуз калтырып майнилөө. Эгер андай адамдарды токтотпосо, алар башка балдарга да зордук көрсөтүшү мүмкүн. Тилекке каршы, акыркы учурларда чоңдор тарабынан көрсөтүлгөн жыныстык зордук-зомбулукка кабылган жаш балдардын саны өсүүдө. Дүйнө жүзү боюнча 15 миллионго жакын 15-19 жаштагы кыздар жыныстык жактан жапа чегишет. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана Жаза кодексинин 129, 130, 131 беренесине ылайык жашы жети электерге карата сексуалдык мүнөздөгү зордук-зомбулук аракеттерди жасаган адамдар 3 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зордук — бул кылмыш. Ал эми кылмышкерлер сөзсүз жазаланат.